Багыш айыл аймагынын Кызыл Туу айылында 900 түтүн жашайт. Көп булуттуу айыл болуп саналган бул аймакта 3000 гектарга жакын айдоо жерди иштетүүдө суга суу тартыштыгы күч болчу. Эми болсо Арис программасы аркылуу калктын муктаждыгы чечилүүнүн алдында турат. Бар эле кем келет эле да. Дайым постоянно халаган атта чыкпайт эле да. Азыр жакшы болот, аны чыккандан кийин суга суу жакшы болот. Элеме жыргайт. Бар жокка не болот, чынчама болот. Аны неме айтабыз ага? Бар элге разы болсун. Ар кимге Алла разы немесini берсин. Тынчаманлыгын берсин. Тендерден уткан компания ушул тапта өз ишмердүүлүктөрүн жүргүзүп, бургалоо жумуштарын аткарышууда. Кыштын суугуна карабай, жергиликтүүлөрдү суга суу менен камсыздоо үчүн тынымсыз аракеттерин көрүшүүдө. Биз Ошки гидрографический партиядан келдик. Биз элде суу менен камсыз кылуу максатында иштеп атабыз. Ошо скважинаның тереңдиги 145 метр, азыр 123 метрге келип калдык. 5 адам иштеп атабыз, жатаканабыз жылуу, иш жакшы. Бул айылда буга чейин дагы электр энергиясы менен камсыздоону жакшыртуу багыты боюнча Кассамин долбоору өз ишин улаган. Учурда жаңы электр мамычалар орнотулуп, чубалгылары дагы жаңыланып бүткөрүлдү. Азырынча 3 та трансформатор бериш керек эле, бир трансформаторун алып келип койду. Кассамин долбоору ошентип иштерин алып барып атат. Азыр линиялар тартылган, зымдары келген, столболору түшүп турат. Азырча иш жүрүп жатат. Көгарт реси менен азыр иш алып баруудабыз. Белгилей кетсек, Сузак районунун жалпы 19 айылында долбоор аркылуу быйылкы жылда жумуштар жасалды. Анын алкагында калктын муктаждыктары акырындык менен чечилип келүүдө. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Сузак району.